Кыргызстандагы жалданмачылык окуянын чоо жайы. Акыркы учурда Кыргызстанда Орусиянын маалыматтык таасирине байланыштуу жагдайлар коомчулуктун көңүлүн бурууда. Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан жалданмачылык беренеси менен айыпталган 4 жаран камакка алынган соң, бул окуялар өлкөдө маалыматтык коопсуздуктун абалы тууралуу суроолорду жаратты. Камалгандардын арасында мамлекеттик түзүмдөрдө жана Орусия менен байланышкан уюмдарда иштеген кызматкерлердин болушу маселени ого бетер курчутат. Бул окуялардын артында кандай кызыкчылыктар жана кооптонуулар жатат? Бул туурасында детектор берүүбүздө анализдеп көрөлү. Экрандан алыстабаңыздар. Кармалгандар кимдер? 14 апрелде Ош шаарында 4 жаран жалданмачылыкка айыпталып кармалган. Алар Украинадагы согушка кыргызстандыктарды тартууга аракет кылган деп шектелүүдө. Кармалгандардын арасында Орус үйүнүн кызматкери Наталья Секерина жана Ош мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Сергей Лапушкин бар. Булардын арасынан өзгөчө көңүлдү бурган учур бул мамлекеттик кызматкердин шектелиши жана Орус үйү сыяктуу расмий орусиялык түзүмдөрдүн өкүлүнүн аты чыгып жатканы. Орус үйү бул Россотрудничество агенттигине караштуу мекеме. Агенттиктин башчысы Евгений Примаков бул окуяны чагым деп мүнөздөп, Секеринаны бошотуу үчүн аракеттер көрүлө тургандыгын билдирди. Мунун өзү бул уюмдар менен орусиялык мамлекеттик деңгээлдеги байланыш бар экендигин айгинелейт. Ага улай эле 24 апрелде орусиялык маалымат каражаттары кармалгандардын катарында Орусиянын жараны Виктор Васильев да бар экенин жазып чыгышты. Васильевдин ысымы буга чейин Свобода радиосу менен Настоящее время каналынын система долбоорунун The Insider досьенин буга чейинки биргелешкен иликтөөсүндө аталган. Ошондой эле Улыбаемся Имашим телеграм каналынын негиздөөчүсү экени айтылып, Салам Кыргызстан баракчасынын редакторлорунун бири болгону тууралуу маалымат тараган. Бирок бул азырынча тастыктала элек. Кармоолорго болгон реакциялар. Ошто жалданмачылыкка шек саналып кармалган жарандар коомчулукта жана социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Жарандык коом өкүлдөрү бул ишти маалыматтык коопсуздук маселеси катары кароону сунушташты. Мисалы, жарандык активист Адил Турдугулов өзүнүн Facebook баракчасында төмөнгүдөй билдирүү калтырган. Биздин жарандардын четте согушуп жүргөнү коопсуздугубузга да, Орус-Украин жаңжалындагы бейтарап позициябызга да шек келтирет. Ошондуктан согушка азгыргандарга да, азгырылгандарга да катуу чара көрүү керек. Болбосо, жалданып согушка катышканы үчүн соттолгон жарандар эркиндикке чыгып, Орусияга кетип калганын көрүп жатабыз. Биздин жарандар да согушка катышсак боло берет турбайбы? Орусия бизди калкалап калат турбайбы деген түшүнүк калыптанып жатат. Буга президент өзү реакция жасашы керек. УКМКнын башчысы диний экстремизм менен кандай күрөшсө, бул маселе боюнча да ошондой эле алдын алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Ал эми журналист Семетей Аманбеков Facebook'тагы баракчасына аткаминерлердин баарын текшерүүдөн өткөрүү керекпи деген суроо салды. Менин оюмча бул камоолор өзүнчө эле учур эмес, бул системалуу чакырык. Бул көрүнүш маданий гуманитардык дипломатия, кээде жашыруун кийлүү күчүнүн куралы катары колдонулушу мүмкүн экенин, ал эми жергиликтүү аткаминерлер анын активдүү катышуучуларына айланып каларын көрсөттү. Мындай коркунуч алыскы коллективдүү батыштан же чет өлкөлүк агенттерден эмес, тескерисинче тарыхый жана маданий жактан жакын деп саналган мамлекеттен келип жатканы билинди. Эгерде сотто согушка адамдарды жалдоо болгону аныкталса жана биздин балдарды өлүмгө жиберүүгө аракет кылышканы тастыкталса, бул маселе Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн коңгуроо болот. Анткени мындайча айтканда согуштук кагылышууларга жалдоо сырттан эмес, эми региондун ичинде да болуп жатканын көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын айрым депутаттары жана расмий өкүлдөрү дагы ой-пикирлерин билдиришкен. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Михаил Матвеев жалданмачылык менен кармоолорго комментарий берип, Кыргызстанды кичинекей уюм деп атап, ордуна коюш керек деген пикирин билдирген. Менин оюмча, мисалы Кыргызстанга орусиялык банктардан жеңил акча которууларга чектөө киргизсе болот. Которуулар күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганда ушундай нерсе болушу мүмкүн да. Чоң державанын колунда өзүн ээн эркин алып жүргөн кичинекей уятсыз уюмду ордуна коюу үчүн миллиондогон вариант бар. Кыргызстанда жайылган орус пропагандасы.
2021 жылдан бери Кыргызстанда Орусияны колдогон, СССРди эңсеген маанайдагы билдирүүлөрдүн саны өсүп жатат. Политклиника медиасынын изилдөөсүнө ылайык жогоруда аталган Салам Кыргызстан, Тентек кыз, 2 точки зрения аттуу Facebook баракчалары жана Политломбард аттуу Telegram каналы орусчыл багыттагы контентти үзгүлтүксүз таратып келет. 22 жылдын башынан 2023 жылдын февраль айына чейинки аралыктын ичинде жарыяланган 5000ге жакын билдирүүнүн ар бир 5-си Орусиянын маалыматтык таасирин жайылтууга багытталган. Аталган баракчалар Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгын идеалдаштырып көрсөтүп, ошону менен катар улуттук иденттүүлүккө байланыштуу аракеттерди, мисалы репрессия курмандыктарын актоо, кыргыз тилин өнүктүрүү, Совет доорунун тарыхын карап чыгуу өңдүү демилгелерди кескин сындашат. Окшош эксперттер жана маалымат булактары. Бул баракчалар коопсуздук жана тышкы саясат маселелеринде Александр Князев менен Динмухаммед Алманбетовду эксперт катары көрсөтүшөт. Айрыкча Князевке көп жолу шилтеме берилген, ал буга чейинки кыргыз бийлигин сындап, өлкөгө кире албай калганын айтып чыккан. Кыргызстанда жалданмачылык беренеси боюнча козголгон иштер Орусиянын маалымат түзүмдөрүнүн өлкөдөгү таасирин жана байланыштарын ачыкка чыгарып жатат. Коомдук пикирге таасир этүү, улуттук иденттүүлүктү кемсинтүү жана саясий фигураларга багытталган каралоо өнөктүктөрү мунун баары маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгын көрсөтөт. Ташиев менен элчи жолуккандан кийин кармалгандардын экөө бошотулду. Андан көп өтпөй Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Бакуновду кабыл алганы кабарланды. Маалыматка ылайык жолугушууда жалданмачылык беренеси боюнча шек саналган жарандар, анын ичинде Россотрудничество уюмунун кызматкерлери тууралуу да маселе талкууланган. Арадан көп өтпөй Орус үйүнүн кызматкерлери Наталья Секерина жана Ош мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Сергей Лапушкин убактылуу кармоо жайынан чыгарылганы белгилүү болду. Эми сиз Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу, ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп, ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Политклиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова жана Политклиника медиасы болду.